Жықы. Егерде сен өлі көп ақша табасаң, не қатылың? Ақша табасың? Жоқ, андай мүмкін емес. Болбойт. Балким табасаң, мүмкін емес, балким табасаң, не қатылың? Көп ақша табалсам ба? Жоқ, андай мүмкін емес. Фантазияң тақыр жоқты, фантазиялығын өлі көп. Өзім о кейпісімен таппайсы. Мен табалсам че, елестет мен табалсам. Мен келтейген завод құрмақ бұны. Бөтөлкө завод, бөтөлкө. Анан, ал бөтөлкө шығарат да өлі көпті че. Барын бішеге чат шығымақ бұндағы. Қайра барын жинап шықмақ бұны. Бөтөлкө завод, бөтөлкө. Ондай бөтөлкө? Андай мүмкін емес. Мүмкін. Жықы. Мүмкін. Мүмкін емес. Мұна мүмкін, мұна. Бөтөлкө буға баттат. Мұна мүмкін. Ақша мүмкін емес. Бас артық мұсырға енді. Жаңы жылыңыздар менен. Салам достар, келе жатқан маймылыңыздар менен. Қандай язық жақшы? Мына ушы маймыл. Кім маймыл? Мен маймыл. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Ой-тобо долбоору жаңы жылдык чыгарылыш баштадык. Достор, мен негизи көптү көргөм. Интернеттен. Ооба. Бирок мындайды биринчи жолу көрүшүм. Мен жалгыз сени өзүмдөн артык көрдүмүн түшүмдөмүн. Мои кызматкери Гитлердин бетин кийип алып, Даниэлдин ныр-нырда бартат. Жесть. Ошондо акыл калчап көрөлү да. Эмнеге Гитлердин маскасын кийип алган? Балким бул немис го. Же Хэллоуинге бартабы? Точно, Хэллоуинге бартабы. Мои кызматкердин костюму. Гитлердин бети. Даниэлдин ыры. Мен жалгыз сени өзүмдөн артык көрдүмүн. Же болбосо майы кызматкери кылмыш кылып кармалган. Анан бетин жаап алып ырдап баратат. Элден акча жеп жүргөнмүн. Таяк менен байымын деп. Үмүтүмүз жүргөнмүн. А балким бул чын эле Даниэль. Анан клипке кирбей калган кадрлар. Өзүмдөн артык көрдүмүн түшүмдөмүн. Балким бул Гитлер. In der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Кудай сактасын. Ишылса бул видеодо ким болбосун жыргап, ырдап баратканын байкадык. Түшүмдөмүн. Актан айтсаң, сен кантип эс аласың? Футбол көрүп эс алам. Эшектер кантип эс алат деп ойлойсуң? Эшектер эми таада оттоп чөп дегенде эшек. Жок, актан. Андай эмес. Могу видеону көрсөң? I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Бул эшек кантип селкинчекке отурду? Же буну ким кантип отургузду деп ойлойсуң? Элестек эле. Эшек болжолу менен бир 200-400 кг да. Кожомкул балбан келип отургузду. Же Ташжан Нарбакевич. Ошондо бул байкуш эшекче иштеп, адам чий салат. I'm so lonely, listen to my heart. Мына моолар эшекче эс алып атышат.
Жоактан. Бул керемет көчтөгү эшек. Съемка бүтүп, анан эс алып алат. Мен эмнемин? Сен үй жаныбарысың. Күн батты жашынып алтын уясын. Же болбосо мындай болушу мүмкүн. Ақтан? Биздин эшек кайда? I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely. Жок, Жоактан. Бул геноцидтен аман калган жалгыз эшек. Байкуш. Туугандарын эстеп атса керек. Эми жанында жүргөндөрдү кара, койлорду. Булар даана эле отто эс алып атышат. Жемне булар серкинчекке кезек күтүп атабы. Ал стек эмес, бул видеонун аягы хокма вообще. Мындай окуя баарыбызда болду. Саройдун гана салкын айтуусунан сагызган. Эшек, эшек такабай сабак койсуңбу? Туу, это сабак окуш керек. Же болбосо? Моя надежда и опора. Моя башня и мое избавление. Кийинки видео позитивдүү. Жадан, меники да. Менин текстим бул. Мен баштап мен алып бармак эмес белем. Менин тексти. Берип едим да. Жок, мындай болду. Сен эс алып тур азыр. Кийинки видео позитивдүү чоң апа жөнүндө. Selfie desene, selfie. Tonki. Somki. Çok selfie. Tolki. Tolki mi, tonki mi? Tonki. Mına en bölüksüz. Selfie. Tonki. Карысы бардын небереси бар. Selfie деген сөздү айта албайт. Tonki дейт. Tonki, selfie. Selfie, tonki. Tonki. Бирок ошого карабай аракети күч. Tonki mi, tonki mi? Tonki. Mına en bölüksüz. Selfie. Tonki. Апага суроо берип көрбөйлүбү, Апа, сиздин зарядкаңыз кандай? Tonki. Чоң апа, ошондо сиз намек айтып атасыз. Ошондо кандай намек? Tolki. Selfie'nin орусчасы кандай болот? Somki. Эшектин англисчесичи? Tonki. Ар кандай интонация менен айтып көрдү. Ошондо дагы туура эмес болуп чыкты. Tonki. Somki. Tolki. Tolki mi, tonki mi? Tonki. Бул апаны рэпер кылсак болчудай. Для сердца моего словно целая вселенная. Okay, come on. Tonki, tonki, tonki mi, tonki, 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 tonki mi, tonki. Аябай позитивдүү чоң апа экен. Апа, көп жашаңыз. Мурун камерасы менен телефондор чыкканда баарында бир максат болчу. Ошол камерага видео же прикол тартуу баарына кызык болчу. Айрыкча балдар камераны же кыздарды көргөндө эрдик жасоого даяр болчу. Көрдүңөр кандай мощно, четко түштү. Бул балага менин ордуна бейиктир күчтү. Көргөндө эле мага бул момундай сезилди. Нан үстүнө маргарин жестко эзилди. Американский бейгл, французский круассан. Эң кызык аягында бала сүйлөдү. Сөздөрүнөн түшүнөсүң кандай күйгөнүн. Көп адамдар ушинтип өкүнүп калат. Жасап туруп түштөн кийин ойлонуп калат. Иши кылса баарына болсун сабак. Вот так, детка. Айылдагы эчкилерди баарыбыз болдучу, ырдап бүттүк ушу. Достор, айылдагы эчкилерди баарыбыз эле көргөнбүз. Эми шаардык эчкилерди көрөлү. Видалчи залезли на машину и питаются, кушают мороз. И это им нравится, это вкусно, потому что это листва, это зелень. Нормально. И это все происходит на рынке Дурдой. Айылда тоо ташка чыгып жүрүшсө, шаарда машинеге чыгып питание берет. Новые шофера. Видеону тартып аткан эжени уккулайм. Красота.
Он какой шустрый. О, видал че? Ечкилер ошол эженики сыяктуу да, жайып коюп жыргап атат. Красота! Он какой шустрый. О, видал че? Вот так вот. 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 Эми бул эженин үнүн башка видеолорго коюп бербөйлү. Козы вышли попастись. Красота! Видал че? Залезли на машину и питаются, кушают мороз. И это им нравится, это вкусно, потому что это листва, это зелень. Эми тескерисинче коём. Паспортыңыз бар ма? Эми бул эчкинин кылганын карагыла. Жок, сен эмес. Вот так вот. Машинанын ээси келип көргөндө, блин, какой-то козел чийип кеттир деп ойлойт. Будете знать, куда машину ставить. Кыскасы, урматтуу айдоочулар, машинеңерди парковкага коюп жүргүлө. Ошондо машинеге эч ким тийишпейт. Эчки тийишпейт. Нормально, вот так вот. Сейчас мы вам потопчемся. Аягында салт болуп калгандай. Вот так, детка. Тебе қалды. Достар, бұл ой тоба долбор болды. Менің атым Азық. Менің атым Ақтан. Бізге класс басқыла, пикир жазғыла. Жана N-Channel 7 каналына катталып, қызықты видеолар болса біздің дарекке жөнөккүлө. Қошылғыла, катталгыла, жазылғыла. Вот ссылканы басасыңдар, короче, мындай кызыл. Мо, кызыл турбай, ошондо бассаңар, силер деген катталасыңар, катталган эмес, жаңы видеолор чыгарганда биринчилерден болуп көрөсүңөр. Түшүнүңөр да? Ну, короче, мореки кызыл кнопканы Bilgi 3 4 5 6 9 8 9 10. Жаңы жыл келди, жаш балбан. Кайраттанган, шаттанган ой тобоону баштайбыз N-Channel 7 каналдан. Ассаламу алейкум, достор. Достор, кыргыз тойлору керемет. Бирок ошо кыргыз тойлорундагы окуялар андан да керемет. Бирок ошо тойлордогу бийлер андан да керемет. Сонун эжеден сонун мастер-класс. Бул эже тердеп кеткенине караганда 2 сааттан бери бийлеп атат. Танцполду такыр бошотпой. Же болбосо жаңы эле мончонун пайрылкасынан чыгып келип анан бийлеп атат. Бул эженин бийлөө стилинен анын күнүмдүк жашоосун байкасаң болот. Мисалы, уй саган стиль. Же болбосо бул эже жаңы эле кредиттин баарын жапкан. Байкасак, бир кызыл жолукчан эже келип, бийлеп аткан эжеге бир нерсе деп кетти. Ай, тамада жакшы бийлегендерге 5000 сом берет экен. Кыскасы, бул эжеге тамада бийлеген үчүн жакшы белектерди берди деп ишенебиз. Берсе керек. Берди болуш керек. Ну, пожалуйста. Кийинки видеобуз Кыргызстандын бюджетинде. Кыска жана нуска. Барыбыз казак рэперчысы MC Сайлообекти билебиз. Эми ушул Шайлообек. Эми ушул Шайлообектин күйөрманын же тайкесин көрөлү. Көрдүңөрбү, тумагы да бар башында. Бир гана көзүн көгөртүп койсо, дан эле Шайлообек болуп калат. Бирок рэпер эмес, попер. Абалки бул вакебиз клип тартып атат. Анан оператор ошо клиптин режиссеру.
bittersweet memories. So goodbye, please don't cry. Балалық деген қандай соның. Бирок ошо балалықтың дискотекасы андан да соның. Мессаға, музыкадағы, балдардағы, билердағы дерски кен. Атайы балдардың дискотекасы екенін мындан білсе болот. Чоңдор жөн эле четте турушат. Мага баарынан ак футболкачан баланы бийлегенин жакты. Катуу. Жанагы апанын небереси окшойт. Кыймылдары оп-окшойт. Жашыл футболкачандагы тытат экен. Тытыр эткен. Буларга бийлегенди ким үйрөттү болду экен? Керек болсо мен дагы мындай бийлей албайм. Эми муну уксаңар. Андай эмес, мына кызыл футболкачан баланын кызын тартып алды. Муштас, суштас, разборкасы жок эле бийлеп, бий аркылуу кызды тартып алса болот. Кийинки видео орус тилди кыйраткан кыз жөнүндө. Мен таштап кетпейм, я тоже буду посидеть. Жок, бул кыз эмес, башка кыз. Сулуулар конкурсуна катышкан кыз. Азыр биз бул кыздын тилегин ишке ашырабыз. Вам это нравится, организация всего конкурса? Нет, не очень. Ну, как сказать? Тогда почему ты здесь? Но мне в этой конкурсе участвовать очень нужно, потому что я хочу быть известным. Мейли каталары бар экен, бирок оюн жакшы жеткирип атат. Да, и получить опыт. Мен опыт бере албайм. Бирок нужно, потому что я хочу быть известным. Буга жардам берсе болот. Тиги репортер кыз деле бир кызы бар. Кыйнабай эле койбойбу? Же кыргызча сурасын. Туда-сюда, вправо-влево, взад-вперед. Вам это нравится, организация всего конкурса? Репортер өзү кыргызча билбейт окшойт. Эми суроолорду чала кыргыз тилине берип көрбөйлү. Айтыңызчы, сиз бул жакка эмнеге келдиң? Кээ бир кыздар өзүнчө эле шаарская көрүнүп, орусча сүйлөй беришет. Мына өзүңөрдү көрүп алла, бизге ушундай көрүнөт. В этой конкурсе участвовать очень нужно, потому что я хочу быть известным, получить опыт. Родом, да? Да. Из Баткена. Баткен? Да. Сейчас можно Баткену передать привет. Давай. Привет, Баткен. Эң башкысы өзүнүн кичимекени Баткендин атын чыгарып атат. Азаматсың. Привет, Баткен. Аягында барыңарга айтарым, кыргызча эле сүйлөгүлөчү. Бул чыгарма меники, менин кемдики. Достор, бул ой тобо долбоору болду. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо биздин дарекке жөнөткүлө. Жана ошондой эле бизге катталгыла. Тема. Салам достор, жаңы жылыңыздар менен 2016 жыл жакшылыктын жылдары болсун деп биз анда эмесе баштамакчыбыз. Мен машина айдаганды 20 жашыман үйрөнгөм, мага чейин бир да жолу машина айдап көргөн эмесмин. А менин оюмча бул бала төрөлгөндө эле Майтс айдап, 1 жашка чыкканда Fit айдап, андан кийин Lexus, анан азыр болсо
бала ушундай жашында бульдозер айдап атат. А чоңойгондо эмне айдайт? Туп-туура ракета. Эми фантазия кошол. Мен бул видеону биринчи жолу көргөндө момундай болуп кетет деп ойлогом. Молодец. Азыркы жаш балдар интернет уюлдук телефондон башы чыкпайт. Таштандыны төгүп койчу эшикке десе, ошол жөнөкөй таштандыны төгүп койбойт. Ай бала, мусор төгүп койчу. Азыр мам. А бул бала мусор төкмөктүгүн шагыл кум казып атат. Эң кызыгы балким бул кичинекей дозу оюнда бульдозер айдабай эле. Мисалы сиз үй куруп атасыз. Кыш түшүрүш керек. КамАЗ чакырсаңыз келбей кой дейли. Эмне кылыш керек? Баягы эле эшек менен ташыш керек. Мына эшек да келди. Эми кирпичти кантип түшүрөбүз? Ошондо бул кирпичти бияка, муну бул жака, мунусун бул жака, жана тигинисин тигил жака койсок, ана буну бияка, ошондо бүтөт. Мына ушинтип жыйнасак бат эле болот. Кандайчы? Көрдүңөр, бир эшекти көтөрүп туруп 10 кишинин жумушун бүтүрүп койду. Эң кызыктуусу достор негизинде спортсмен. Байкашымча бул байкебиз биринчи жолу эле кылбаптыр. Аны мен эшектин эмоциясынан байкадым. Эх, бул эми мени кайра көтөрөт да. Ошо бир күнү арка моюнун астында калбаса болду. Аркасындагы байкелерди карасаңар, көңгөндө эле карап туруп анан басып кетти. А эгерде бизде Кыргызстанда мындай кылсак, элдин эмоциясы момундай болмок. Эң кызыктуусу достор, видеону аркасынан түрдүрсөк, эшекти акырындык менен көтөрүп, кирпичтерди мелтиретип жыйнап коет экен. Футболго келдиңиз. Азыр оюндун башталарына дагы 30 минут бар. Бул убакытта эмне кылыш керек? Жок достор, бул эмес. Жөн отурбай милиция кызматкерлерине тийиш керек. Көрдүңөрбү кандай сон? Бул көрмандарды менин оюнча көп жерге чакырсак болот. Мисалы сиз машинаны парковка кылып жатасыз. Эми мурунку видеолорубузга өтөлүм. Жана кирпич ташыган эшегибизге ушундай үн коштоо берсек кандай болот? Иши кылса бул видеону бар жок койсо болот. Азыр эми дерзкий, англисче айтканда гангста, чакырууну гангста балдардан угабыз. Всем салам алейкум, 28 июля мы всех вас приглашаем в центр отдыха Тартуга на бикини-баре в стиле Лос-Анджелес. Не пропусти, будет горячо. Мына сага гангста, жада калса Эминем таң калууда. Не пропусти, будет горячо. Балдар бир суроо. Жөн эле сүйлөсө болбойбу? Же жөн эле жалпак тил менен айтканда чакырсак элдер келбей коебу? Ошондо Кыргызстан жулдуздары концертке элдер ушин чакырса дворец спортага эл батпай калат турбайбы? Всем салам алейкум, 28 июля мы всех вас приглашаем в центр отдыха Тартуга на бикини-баре в стиле Лос-Анджелес. Не пропусти, будет горячо.
Бирок достор, буну озвучка кылсак кызыктуу болуп калат экен. Эми элестеткиле, бул балдар монтип гэнгста деп чакырбай эле жөн эле чакырса кандай болот? Всем салам алейкум. 28 июля мы всех приглашаем на центр отдыха Тартуга на бикини-баре стиле Лос-Анджелес. Не пропусти, будет горячо. Ошондо 4 бала турат, бирок ошон экөө эле сүйлөйт. Бирөөсү ойнун жашып атат, бирөөсү деп турат. Менин оюмча бул баланы бул видеого дедириш үчүн эле алып келдим. Элестеткиле, жеке жашоосунда бул бала дагы өзү ушундай экен. Чай ичесиңби? Сабакка кеттиңби? Саат канча болду? Кандайча? Эми бүтүрө эле? Ишин кылып мынтип чакырбай эле койгулачы, башкача көрүнүп калат экен. Андан көрө жөн эле орусча айтканда без пафоса эле чакыргылачы. Ошол эле сонун көрүнөт. Эми достор, кийинки видео орусча айтканда жесть. Посмотри, я их перевел в шкатулку, урод, посмотри, вот это уроды, посмотри. Я перевел в шкатулку, они взяли мою собаку зарезали, вот главарь, вот его день рождения отмечали они. Чего? День рождения отмечали, вот это козла, короче. Мой галбат зарезали, мой самый любимый, вот это посмотри, вот это чумо посмотри. Вот его зовут Хунли, говорят. Уроды, говорят, уроды. Айттым го, чычкан мага деле жакпайт, итиркейим келет. Бирок бул видеону көрүп бир четтен боорум ооруду, бир четтен күлкүм келди. Эми ушунча байлап алып сабаган туура эмес да. Гитлердей болуп мыкаачылык кылып. Wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht. Мындай кылган болбойт. Бир өлтүр же эшикке чыгарып үй. Эми жакшылап тактайлы. Автордун айтуусу боюнча чычкандар туулган күн өткөрүп жатышыптыр. Аны мен мондай элестеттим. Астында глава, башкача айтканда чычкандардын чоңу. Взяли мою собаку зарезали, вот глава. Чычкандардын чоңу демекчи, экөөнүн байланып тургандарынан, эмоцияларынан бул видеону мен өзүнчө эле американский кинолорго окшоштурдум. Балким мунун үнүн жөн эле коштоп койгон автор. Чычкандар негизинде спортсмен, тартып аткан бул тренер. Аларды чапкылап анан шпагатка отургузуп атат. Давай, тартырма, силер кыйынсыңар, силер эң мыктысыңар, силер барынча келсеңер, давай. Эгерде биздин эки качып кеткен президентибиз Кыргызстанга келсе, точно ушундай болмок деп ойлойм. Я перевел в шкатулку, они взяли мою собаку зарезали, вот главарь, вот его день рождения отмечали. Достор, бул ойтобо долбоору болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Yen Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо ушул дарекке жиберсеңиздер болот. Же бул WhatsApp номерибизге жиберсеңиздер болот. Достор, биз башында айта кетпесек болбойт, жакында биз YouTube менен келишим түзүп жатабыз. Ал келишимде Yen Channel 7 каналына жазылгандар гана биздин видеолорду көрө алышат. Эгер жазыла элек болсоңуз, видеонун астында подписаться деген бар, ошону бассаңыз жазылат. А эгерде YouTube'ка каттала элек болсоңуз, ээринбей кирип катталып коюңуз. Катталган соң сиз каналга жазыла аласыз. Салам достор. Эгерде силердин Кытай улуттагы досуңар болсо эмне кылмак элем? Мен болсо картошка каздырмакмын, пияз арчытмак, бетон куйдырмакмын. Кээ бирлер Федя, өрдөктөч, өрдөк. Алатыр. Өрдөк. Алатыр. Төдөч. Алатыр. Тө. Алатыр. Тө. Арудоч. Алатыр. Окей. Кытайга кыргызча сүйлөгөндө үйрөтүп атат. Бирок эмнеге өрдөк менен тө? Тө. Балким бул Кытайдын өрдөк анан төөсү. Анан бул бакебиз ошол Кытайдын өрдөк менен төөсүн уурдап кетсем, аларды издегенге тили келеби, келбейби деп ошон үчүн төө менен өрдөктү сурап атат. Өрдөк. Алатыр. Төдөч. Алатыр. Тө. Алатыр. Тамаша. Бир нерсени байкадыңарбы? Төө десе
Алатоо. Tö дечи. Алатыр. Tö. Алатыр. Tö. Бұл өзі Алатоодо өскен Қытай окшойт. Же болбосо бұл видеонун жөнөмүн коштоп койгон. А негизи оригиналы мондай. Тор дечи. Тор. Тор. Эми Алатоо дечи. Алатыр. Биз сиздерге кийинки видеону баса достор, бул курт кино тасмасы, комедия, экшн комедия. Азыр бардык кинотеатрларда болуп жатат, барып көрсөңүздөр болот. Эгерде трейлерин көрөм десеңер, мына биз астына деген ссылка жазып койдук. Ошол ссылка менен кирип Кинотасма деген каналдан трейлерди көрө аласыздар. Жана бул кино интернетке чыкканда, жана бардык кыргыз кинолор интернетке чыкканда ушул Кинотасма каналынан көрө аласыздар. Андай эмесе Кинотасма каналына да катталыңыздар. Түнү менен эс алып, майрамдап, анан эртең менен туруп башыңыз ооруп сушняк болдуңуз беле. Болгон болсоңор, анда бул видео силерге тиешелүү. Мына сага достор, мышык баш жазып атат. Мышык адамга окшоп бир колдоп таянып алып суу ичип атат. Мындай элестетсеңер, өзүнчө эле аристократ. Кто из блюд хрустальных, если пьет? Аристократ и аристокот. А балким бул мышык баш жазбай эле чакка арак куюп койсо ошону бастырып атат. Сарайдын гана салкын айтосунан. Эми камерага тартып аткан турбай, ойтобого чыгарбаса болду. Түшүндүм, чака печканын үстүндө турганына байланыштуу бул мышык деген повар. Тамак жасап анан ошо тамакты текшерип атат. Тузу кичине аз, туз салыш керек, анан картошка салыш керек, дагы май куюш керек. Ошо, мен уктадым. Достор, кийинки видеобуз кыска жана нуска болмокчу. Инстинкт самосохранения деген сөз бар. Ал өзүн-өзүн сактоо, өзүн-өзүн коргоо. А бул баланыкы инстинкт продукты сохранения экен. Көрүшүбүз, билишибиз боюнча бул бала футболист. 5 номер Арабаев дейт футболкасында. Байкасаңар, дарбазага топ киргенде эле реакция болду бул баланын. Между собой команды Франции и Боснии. Ох, каковы удары сегодня. Тепкен дагы түз экен. Бул баланын футбол курама командасын алса, мындай реакция менен бир да топту өткөрбөйт. Эң кызыгы достор, тартып аткан баланын күлгөнүн мен ужас кинолорго окшоштурдум. Достор, окуучулук күндөр кандай гана сонун, Окуу убагында эмненин баарын гана кылган жокпуз. Кийинки боло турган видео мага аябай жакты. Көрдүңөр, айтпадым эле кызыктуу нерселер болот деп. Баланын кулап баратканда кебетесин көрдүңөр, сумкасын кармады да артка кете берди. Өзү да келеген бой узун бала экен. Бул видеого кичине музыка жетишпейт. А балким жанындагы досу столду алган эмес. Мунун баарына жанагы бала күнөө. А мен оюнча бул бала доска чыгып жооп берип анан келатканда бир жаман кабар. Макс Айзата быйыл сага белек бербейт экен. Кандайча? Макс, мен боюмда бар экен. Эми баягыдай эле видеону артка түрдүрсөк, Макс герой. Google, айтчы, акыркы видео күлкүмүштүү элеби? Да, видео очень смешное, я сама ржала как лошадь, ха-ха-ха. Сен мага жардам бере аласың ушу видеону көрсөткөнгө? Я ради этого на все готова. Жакшы. Анда айтып койчу, кийинки видеонун аталышы кандай? Google Mini да нашел. Как и многие вокруг. Не вид. Я. Не вид. О, дейт. Мен башкаларды сүйсөм, сен ошондой сүйөм дейт. Спасибо. Как тебя зовут? Давай, сказал. Не знаю, смогу ли я правильно ответить. Я могу выполнить поиск в интернете на спасибо, как тебя зовут, Павай сказал.
Айтып атпайбы интернеттен издеп көрөйүн деп. Жакшылап сурасам баарын айтып берет. Үйүңө келет, тамак жасап берет, кириңди жууп берет. Социальный? Ага. Не дейин? В социальных сетях сидишь, что ты? Социальных сидишь? В сетях сидишь? Не знаю, смогу ли я правильно ответить. Я могу выполнить поиск в интернете нала. Мына сага достор, көрдүңөрбү? Кайра интернеттен издеп көрөйүн дейт. Гугле. Бир азыр карап көрсөк, кээ бир кыздар бүт эле ушундай болуп калды. Мисалы, чоң саламатсызбы, сиз манты түйгөндү билесизби? Не знаю, смогу ли я правильно ответить. Жандагы достору жоң койсо, бул бала Google'га үйлөнүп алган турат. Эми улантабыз. Ты в Одноклассниках есть десең? Два одноклассника есть? Давайте я поищу в интернете ответ на два одноклассника. Есть. Не дейт? Атаң чоксу дейт. Алдыгын тип жата бербей, андан көрүп туруп барып иштеди атат. Айланайын, ушундай болмок беле. Бул баланы жоң койсок, азыр деген Google менен сүйлөшөт. Кийинки эмне? Уже холодильник менен сүйлөшүп баштайбыз. Кыргызча знаешь, что есть? Давайте я поищу в интернете ответ на два одноклассника есть дейт. Түшүндүм. Балким бул бала деген Google'га кирип иштейин деп. Анан ошого даярданып чыгат. Окей, Google, мне нужен два одноклассника есть. Давайте я поищу в интернете ответ на два одноклассника есть. Отран дейт. Давай встретимся да. Эмеде не? Короче, кыргызча билесиң деген кандай? А? Кыргызча билесиң деген орысча Ты знаешь по-кыргызски да? Ты знаешь по-кыргызски? Ты знаешь по-кыргызски? Бакшты Google'дун орус кызын жаман кыйнабайды. Кыргызча сүйлөтөм дейт. Я выполню поиск в интернете для ответа на вопрос, а ты знаешь по крышке. Я поищу в интернете ответы на вопросы, ты знаешь по крышке дейт. Ты знаешь по-кыргызски? Я выполню поиск в интернете для ответа на вопрос, а ты знаешь по-английски. Нет, ты знаешь по-английски, кыргызский. Стоп, чындап эле сүйлөшүп баштады. Мына ушинтип үйдө жата берип, социальный сеттерде отура берсеңер, аягында Google менен сүйлөшүп баштайсыңар. Ты знаешь по-кыргызски? Достор, мурунку көрсөтүүбүздөгү актан көрсөткөн видеого ар кандай жооптор келди. Жана кызыктуу жооптор мына биз мынтип чыгардык, бизге жаккандар. Жана эң сонун өзгөчөлүгү могу болду. Туура жооп тапкандар болду. Бул актан негизи кыяк чертип аткан. Андай эмесе конкурска кийинки жиберген видеону көрөбүз. Ассаламу алейкум, менин атым Акыл. Менин атым Кыял. Мен 17-темин. Мен 18-темин. Сүйлөйсүңбү? Россия. Екатеринбург шаары. Биздин табышмак ыр табышмак деп аталат. Биз сиздерге көргөзөбүз, сиздер кайсыл ыр экенин табасыңар. Кеттик анда эмесе. Бул видеого күлкүнүчтүү жана кызыктуу жоопторду ой пикирге жазсаңыз болот. Жана конкурска кызыктуу жана күлкүнүчтүү кыскача видеолорду тартып, ушул дарекке же WhatsApp номерине жөнөтсөңүз болот. Достор, бул ой тобо долбоор болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Yen Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо, ушул дарекке же бул WhatsApp номерине жөнөтсөңүздөр болот. Достор, башына айтып коеюн, биз YouTube канал менен келишим түздүк. Ошондон биздин видеолорду көрөм десеңиздер, биздин каналга катталгыла. Катталуу үчүн регистрация керек, жалкоолонбой регистрация кылып койгула. Оп оңой эле. Одноклассники, там Facebook'та регистрация кылып жүрбөйсүңөр. Ошол сыяктуу эле да. Ошо оп оңой эле. Жүрөгүм, жүрөгүм, ооруп калды жүрөгүм. Жүрөгүм, жүрөгүм, ооруп калды кыргызып. Кыргыз элим, Африкадан Барына салам. Ой тобо
жаңы чыгарылышын биз мына баштайбыз. Ассаламу алейкум. Мушташканда чоң ролду эмне ойнойт? Бой, салмак, техника. Мушташканда дух эң чоң ролду. Ушундай болот мына. Жөжөнүн духу дух экен. Духовистик. Дерзкий чилиш жөжө амбал жөжө менен тең таймак. Чынында эле кыйын экен. Кыргыз окшойт. Жебай кушка жардам берген киши жок. Ой, киши деп коймун. Жардам берген жөжө жок. 11-чи класстагы братан 5-чи класстагы балдарга секирди. Ооба. Чоң жөжө буларды приставать этет. Так, ары бириңерден бирден жумурка бердимби? Кана? Братан, мен корозун дөдүм эле, мен корозун. Бала короз. Angry Birds оюнунун версиясы. Барусалер Рэкетир фильмин көргөнбүз, ошол тасмадан үзүндү. А кто ты такой запрещать мне нервничать, а? Кто ты такой вообще? Пришел тут базаришь мне, а? И Руслан твой не авторитет для меня, ты понял меня? Все, базар окончен. Давай к нему делай, подъезжай! Же болбосо Mortal Kombat оюну. Улантабыз. Көчөдөн жылаңач кыз көрсөңөр эмне кылмак элең? Туп-туура. Жылаңач кызды кийинтип койгондун ордуна телефон алып чыгып видеого тартасың. Реально деп атам мен. Бул кызга эмне болду экен? Чаламандын чак түшүндө дырдай жылаңач жүрөт. Мончодон куалап салышкан го. Же загар алып жүрөт. Жок. Бул криминалдуу район. Анан аны чечинтип кетти. No, he didn't. They didn't do it again. Жок. Бул баягы аты туура эмес которулган кино. Эсиңерде? Ошол кино тартылып атканда. Тартып аткан баланы уккула. Ya Adilet, şunu adından taksın o, çıkka. Bergel bu. Bu deyim bergeli. Құдай сақта өлейін деп қалған ғой. Алдынан тарт дейді жанталаш. Ya Adilet, çıkayım. Ya Adilet, çıka ye. Алдыңа кетейін тартып қой жағыр жағынан, алдына. Ya Adilet. Çıka ye. Чурқа дегенде тегі қыз чурқап кеткенде қайдалең. Же Адлет деген ұшу. Метрге чурқо, жеңіл атлетика, спорт, тегі спортсмен. Сон видео кәні? Интересно. Бұрық білесіңер де, азыр ұшындай чыпташып тұрған обтягивающий киімдер шыққан. Ошондой киім киіп алып тұр. Жылаңач емес. Баса достор, мен бұл жаққа келгеннің себебі, жақында эле Доктор Эйболот деген киноға тартылдым. Азыр барлық кинотеатрларда жүріп атат. Жаман комедияда. Бұл кино интернетке шыққанда Кино Тасма деген каналдан көрө аласыздар. Кино Тасма деген каналга катталыңыздар. Жана достор, N-Channel 7 каналына катталыңыздар. Ким катталбаса, киного барбаса, ошого укол саям. Достор, Кыргызстан негизи таланттарга бай өлкө. Азыр силерге тартуулай турган видеонун биринчи көргөндө өзүмдү не то сездим. Изгой сездим. Ой, молодец. Базар жок. Элдин балдары ушундай. Техниканы байкагыла. Ямай. Бул балдар мектепте канча чатаман болду экен. Албетте 3-чү. Тамаша 1-чи. Бул экөө ушунун баарын үй шартында үйрөнүшкөндөй да. Анткени байкасаңар бири-бирине тренер. Кыскасы сөз жок. Тамаша сөз бар. Сөз көп. Жанагы жөжөнүн ээси табылды. Эми диванда отурган Байкени байкагыла. Кино көрүп
айткандай кино. Албайке негизи бул үйгө келген конок. Анан үй ээси ал конокту таң калтырайын деп биринчи гитара ойноп берген. Таң калган жок. Анан аккордеон ойноп берген. Таң калган жок. Анан айласы кеткенде балдарын алып келди дагы. Бул балдар үчүн мындай тренировка күнүлүк нерсе окшойт. Анткени керек болсо байкасаңар, чоң апасына дагы баа жейт экен. Кыргыз жерге эмне жетти? Кыргыз элге ким жетти? Камырабай жатат. Негизи көп эле чоң апалар ушундай кичинекей неберелери мушташып калса, Ай, койгула, жөндөп койгулачы, ай, колубузду сындыра албасын ай. дейт да. А бул апага баа жейт экен. Дагы баштадыбы? А мен көнүп калгам. Иши кылса бул видеодон бир гана жыйынтык келип чыкты. Бул балдар келечекте Кыргызстандын атын чыгара турган спортсмен болчудай. Достор, ал эми азыр кыргызча, орусча сөздүк. Кетти! Ой, не звайте, реально. Смотри. Опыты бар деген сөз. Так, стоп. Опыты бар дегенде кыргызчага которсунбу? Опыты бар. Жарымы кыргызча, жарымы орусча болуп атпайбы? Опыты бар деген сөз. Же опыты бар деген сөз барбы? Опыты бар деген сөз. Есть опыт. Кыргызча которуш керек да? Нет, наоборот. Мейлі, кыйнабай эле коелу. Опыты бар деген тажрыйбалуу болот. Улантабыз. Кийинкиси остановка. Токтогон жер. Остановка, токтогон жер. Негизи тура эле да? Бирок тура эмес. Кеттик анда эмесе. Скамейка, отурган жер. Спальня, уктаган жер. Туалет болсо, остановка аялдама деп которулат. Баары эле билет. Телевизор. Коробка. Коробка? Ошондо мен үйгө барып алып, диванда жатып алып, коробка көрөм. Телевизор. Коробка. Эмне элестек элеми? Дүкөндөн телевизор алып, үйгө алып келдиңер, Анан коробкасын ачсаңар, ичинде коробка. Ошондо радио, кичинекей коробка, холодильник, чоң коробка, телевизордун которулушу сыналгы. Мындай эле баары эле билет. Телевизор. Мына сага телевизор, радио, холодильник. Кийинки сөзүм мага кызык болуп атат. Эми куларбай страучу тааш. Парк. Парк. Сейилдөө жер. Кыздар мындай болбойт негизи, болбойт. Мейли мына. Парк, сейилдөө жер, школа, окуган жер, кинотеатр, өбүшкөн жер. Тамаша. Парк деген сейил багы болот. Мунун баары эле билет негизи, бирок бул кыздар билбейт экен да. Эмне кыл дейсиңер эми? Сейилдөө жер. Ошондуктан кыздар кыргызча үйрөнгүлө. Достор, акыркы видеобуз WhatsApp аркылуу келген. Салам алейкум. Менин видеомду кабыл алып койгула. Кабыл алдык. Өзүңөр сурангансыңар. Өзүңөрдөн көргүлө. Жана айтпадым беле, Кыргызстан таланттарга бай депчи. Бул деле өнөр. Жочун, бул деле чыныгы талант. Достор, байкасаңар, өзүн өзү от алдырып атат. Бардык эле ата-энелер үйгө конок келгенде балдары менен мактанат. Мисалы, менин балдарым кикбоксер. А менин кызымдын өнөрү укмуш. Бул үй бүлөнүн баласычы. Эгерде конокту кетире албай жатсаңыз, балаңызды ушинтирсеңиз, конок сразу кетип калат. Башка адамдар физзарядканы эртең менен кылса, бул бала жатарда калат экен. Делай физзарядку. Делай физзарядку. Керек болсо бул бир буттап да кыла алат экен. Бул баладан улуу музыкант чыкчудай. No, he didn't. They didn't do it again. What? Баары эле ушунталап. Менимче бул өнөр. Кыскасы, бул баланыкы өнөр. Талант. Тамаша, негизи мындайды мен деле кыла алам. Достор, мурдагы чыгарылышта биздин көрүүчүлөрдөн келген видео табышмакка жооптор көп келди. Кызыктуулар болду, тамашалуулар болду. Бизге эң жаккандар мынакей моолар болду.
Барыңыздарга чоң рахмат. Активдүү катышка демекчимин. Жана ошондой эле бизден дагы бир көрүүчүлөрдөн кийинки видео табышмак. Салам достор, мен өзүм Кыргызстандан болом, Бишкекте, Чүй областы. Азыр мен силерге көрсөтөм. Мен эмне жеп жатам, ошону мага табып бергиле. Бул видеого кызыктуу жана күлкүлүү же тамашалуу жоопторду биздин пикирге жазгыла. Барыңыздарга ыраазы болобуз. Ошо. Достор, бул Ойтобо долбоор болду. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Channel 7 каналына катталып, кызыктуу, күлкүлүү видеолор болсо биздин дарекке жиберип койгула. Же болбосо мынакей WhatsApp номерине жибергиле.